биздин шайлоочулардын Кыргыз Республикасынын жараны кайсы жерде болбосун шайлоо күнү Америкада болобу, Россияда болобу, Лондондо болобу, же болбосо Жалал Абадтыктар Баткенде болобу, же Таласта болобу, каалаган шайлоо участкасына келип өзүнүн округунан талапкерлердин бирине добуш бергенге мүмкүнчүлүк биз түзүп бердик. Ал эми бул баягы 30 округдагы шайлоону мен айттым да, бүткүл республика боюнча. Ал эми мына азыр 13 округ боюнча кайра шайлоо болуп атат, бир эле округ, 13 округ боюнча биз анализдеп чыксак, Ош шаарынан, Жалал Абад шаарынан, анан Бишкек шаарынан ушул 13 округдун шайлоочулары катышып добуш бериптир. Бирок алардын саны өтө төмөн да. Мисалы Жалал Абад шаарынан Ош шаарынан 60 адам гана катышыптыр. Азыр биздин анализибиз боюнча барса бир 10-15 адам эле барат да. Ошондуктан биз аны анализдеп көрүп, баягы чыгым да, ашыкча чыгым. Ошону биз колдонбогонго чечимге келдик. Ошондуктан аралыктан добуш берүү азыркы шайлоодо мына 13 округ боюнча колдонулбайт. Мына өзүңүздөр билесиздер, мыйзам бузуучулуктун негизинде 13-коркондорду мына сиздердин округуңуздардагы жыйынтыктар жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо дайындалды. Бул бюджеттен чыгым билесиздер. Адашпасам 18,5 миллион сом бюджеттен мына каржыланып атат. Ушул кайрадан шайлоо өткөргөнгө. Бирок мен белгилеп кетчү нерсе, эгерде мыйзам бузуучулук дагы орун алына турган болсо, ушундай фактылар катталып, коргоо органдары тарабынан тиешелүү процессуалдык чечимдер кабыл алынып, күнөөлүү адамдардын кыймыл аракеттерине укуктук баа бериле турган болуп, жокко тартыла турган болсо, биз Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан эле ушул округдагы жыйынтыктарды жокко чыгаранга даярбыз, кайрадан шайлоону өткөргөнгө даярбыз. Ошондуктан ушуну эске алып коюңуздар, мыйзам чегинде жумуш алып барып, эл тандасын, элдин тандоосуна коелуп, эл кимди тандаса, ошол чечимге, элдин чечимине биз ынанып, сый урматтоо менен мамиле кылайлык. Алар Нурбай Кубан Бактыбаевич жана Мажитова Шарбатка белгилүү себептер менен бул эки талапкер шайлоого мындан ары катышуудан баш тартышты. Ошол менен азыр бизде бюллетенде 23 талапкер болмокчу. Дагы деле убакыт бар, мындан дагы азайып кетиши мүмкүн.